мынтип үстүнө мынтип башын кармасам эле муздак экен. Кыймылдабайт, эч кандай реакция бербейт. Анан кабар беришти да ушундай каза болуп калды депчи. Анан Майрам сууга алганда мен өзүм катыштым. Ошо скорый машинада кандай жатса ошондой позада да, ножки такие вытянутые были. Эмерем ушуп атам деп туруп жылуу кийгизип жаткырып коюптур. Скорый чакырбаптыр, мага звонить эткен жок, эчтеке. Тамагын деле жакшынакай ичип, көңүлдүү эле балдары менен чечинип, жакшынакай эле жаткан. Алиянын каны аз болуп, дарылаттым эле деген сөзү бар, ошону айтты. Канын текшертип коюңузчу, эмнеге болбос десем, атасы айтты, ушу балдарым баары эле өзү абабакай менин балдарым деди. Бала бакчада уктап жатып чарчап калган 5 жашар Алияны тайынеси Гүлнара Базарматова ымыркай кезинен бери багып келген. Ал кызы чет өлкөгө иштегени кеткенден бери 2 небересин асырап келет. Гүлнара Базарматованын айтымында мигрант кызынын 5 баласы бар. Ал эми чарчап калган Алия 4-чү баласы эле. Каргашалуу окуя 22 октябрда Сокулуктагы Алтын балалык мамлекеттик бала бакчасында болгон. Күндөгүдөй күлүп жайнап бакчага кеткен небереси ошол күнү үйгө кайтпай калды. Коляскага экөөнү отургузуп анан садикке алып бардым. Где-то 8:20-25 группасына, өзүнүн тайпасына кирди кызым, жакшынакай эле. Пока до вечера деп өбүшүп анан кирип кетти. Анан мен иманды кичүү тайпага киргизип, анан мен дагы келе бердим да. Анан келип үйдө отуруп, неме кылсам, саат где-то 16:02 младший группанын эжекеси чалып калды да, анан ыйлап атыптыр, каза болуп калды деп билген жокмун, бирок жүрөгүм ушунчалык жаман болду да. Анан ичим өрттөнүп эле, анан эмне болду десем эле, кызыңыз көгөрүп жатат, эчтеке билбейт деди да. Анан кийин чыгып эле жүгүрүп эле кийиндүү болчумун. Мен мисалы үчүн 4:30 деле кээде садикке барчумун да. Анан кийинип эле болчумун. Анан жүгүрүп эле чыгып эле анан жолдон скорыйга чалайынчы деп анан скорыйга чалсам, алар айтты, эже чыкты, бригада выехала, ждите деди да. Анан мен мынтип жүгүрүп кетип атсам эле жаныман скорый өтүп кетти. Анан токтоп эле мынтип карадым, бизге экен деп. Анан карасам, садиктин жолуна бурулду да. Анан жүгүрүп барып анан дворго кирдим, зданиеге. Садиктин здание 2 этажный. Кирсем эле уже үстүнөн врач скорый кызды ноонтуп ороп алып эле, бети көрүнбөйт, буту эле көрүнөт да. Анан алып түшүп келет. Анан эмне болду десем эле, мени жолоткон жок, эже болбойт депчи. Анан одеялдын ичинен мынтип буту чыгып туруптур. Анан жүгүрүп барып эле бутун кармасам эле муздак да. Анан мынтип кичинем мынтип бассам, реакция берген жок. Ошо чалганда эле жүрөгүм сезди да бирдеке болгонун. Анан кийин двордон чыкканча жүгүрүп бардым. Врачтын бою узун экен, алар тез башат. Анан аркасына жүгүрүп барып эле, аркасына носилка менен жанына отурайынчы десем, жок болбойт, бияка отурбаңыз деди. Анан мен да барышым керек деп анан водительдин жанына отуруп алдым. Анан кийин чыгып больницага кетип атканда водительдин жанында мондай окошко бар экен да, ичи көрүнүп турат экен. Анан кечке улам мынтип карасам, кызым ушу сол карап тарапты мынтип жатып, кыймылдабайт эчтеке. Врачтар жөн эле отурушуптур, мынтип кейипчи. Анан больницага жеткенден кийин носилкадан, машинадан чыгарып атканда мен эми жолотпой жатат, дагы неметип калбасын деп анан жүгүрүп барып эле мынтип чыгарып келаткан жеринен мынтип үстүнө мынтип башын кармасам эле муздак экен. Кыймылдабайт, эч кандай реакция бербейт. Анан больницага киришип, анан реанимационный отделениеге алып кирип кетишти. Анан ошо реанимациядан кирип чыгып, медработниктер ушинтип неметип атышты. Анан бир 5-10 мүнөттөн кийин бир чоң кыз өтүп барат, сестра окшойт. Анан чоң кыз, мен сизден суранам, билип бериңизчи, кабарын билип бериңизчи десем, азыр эже, азыр деп анан кирип кетти. Анан кийин уже совсем башка аял чыкты да, тоже медработник экен. Анан бирок ким билбейм, чыгып эле айтты, эже ыйлабаңыз, баардыгы жакшы, мына дыхательный пути прочищаем,
азыр анан кийин өзүнө келсин, анан сизди киргизсем көрсөтөм деди да, анан какой-то бир надежда пайда болду да, анан ошентип болду, башка эч ким кирип чыккан жок. Анан бир маалда отурсам милиция келди, анан сразу билдим да, анан тура калып эле неме кылсам, жок эже мен сизге келген жокмун деп кирип кетти да. Анан кийин где-то реанимацияга киргенден кийин где-то 1 сааттан кийин кабар беришти да, ушундай каза болуп калды депчи. Анан менин жаныма келип атышты. Айыл өкмөттөн соцзащитадан, анан Бишкектен да бир милициялар келишти, сокулуктун милициялары келди. Анан ошондо медсестра, баягы скорыйдагы врач телефондон айтып атат бирөөгө, бул уже каза болуп калган садикте келгенде депчи. Анан ошо жашырган экен да деп неме кылып, анан ызылдашып көп адамдар келди. Анан биз немеге бардык, отделение милиции РОВДга бардык, показания беришиңер керек деди. Где-то 7-лерден өтүп 8-дерге бардык да. Анан показания бердик, детсадтын коллективи келди. Анан ошентип үйгө кеч келдик. Анан следователь айтты, вскрытие кылыш керек депчи. Анан обязательно десем, анан түшүндүрүп берди. Мындай башыңан өтпөсө билбейт экенсиң, анан кылыш керек, эже желательно андай мындай деп. Анан кийин хорошо, ата-энеси чечсин, макул дедим. Анан кагаз жазып беришти вскрытиеге, эртеси күнү моргко келиңиз деди. Моргко барсам вскрытие кылышты, анан судмедэксперт больницаны чыгып чакырды. Анан жүгүрүп бардым, барсам возможно отравление болгон, белгисиз, нужно обязательно анализы на гистологию деди. Анан хорошо дедик. Не жеди эле дейт. Анан үйдөн суу эле ичкен, дайыма суу ичип эле чыгат, так как барганда эле завтрак берет да. Анан берги тергөөчүлөр ошо воспитательдердин сөзгөлөрүн айтты. Обедте борщ жептир, жарым порциянан макарон жептир депчи. Анан борщ жеди десе мен аябай таң калдым. Вареный овощ жечү эмес, борщ вообще эч качан жеген эмес. Анан кандай жеди экен деп мен аябай таң калдым да. Ладно деп, анан эртеси күн ошо күнү похоронго бардык. Майрам сууга алганда мен өзүм катыштым. Ошо скорый машинада кандай жатса ошондой позада да, ножки такие вытянутые были. Анан башы мынтип жуусак мынтип кыймылдап атты, бирок кайра эле монтип сол жакты эмнегедир карап атты да, бети бурулуп калып атты. Анан биз эки жоокторуп, анан берди тигип, башын түздөп, анан жерге бердик. Анан ошо неме судмедэкспертизанын жыйынтыгы чыкпай, бир 33-35 күндө чыкты. Ал чыкканча дагы биз аябай жаман болдук. Себеби ден соолугу жакшы баланы каза болуп калса бизге просто непонятно болду да. Анан баягы ар кандай жаман ойлор келе берет экен. Анан эжекесине айттым да, мага айтыңызчы, пожалуйста, эмне болду эле, чынын эле айтыңызчы. Эми несчастный случай болсо айла жок, биз эмне кылат элек, жардам бере албайт элеңер да десем. Анан эжекеси айтып калды, воспитательница. Түшкү тамакты жеп, анан кийин сразу жаткырышат экен. Анан мен үшүп атам дептир. Неберем үшүп атам дептир. Жылуу кийгизип жаткырып коюптур. Скорый чакырбаптыр, мага звонить эткен жок, эчтеке. Анан жөн эле жылуу кийгизип эле жаткырып коюптур. Анан теги час өзү 15-30га чейин да. Анан кийин тайпадагы ошо 5 жашар кыз эжекесин таап жүгүрүп барыптыр. Эже Алия турбай жатат, басыңыз депчи. Анан келсе уже көйгөрүп эчтеке билбей жатат да. Анан кан каяктан чыкты, эмнеге чыкты десем, потому что милицияга тряпкаларды, канынын матрасын алып келишти да. Анан мен подавилась экен деп интип аңтарып, аркасынан урганда кан агып кетти деди. Анан суроолорума жооп бергенде эле жок, эже мен колуман келген баардыгын кылдым деди. А мен түшүнбөй жатам да. 3:30 турсам, эмнеге силер жарым сааттан кийин скорый чакырасыңар, эмнеге мага
сразу чалып койбойсуңар, өзүн плохо чувствует десе мен жүгүрүп барат элем да. Анан эмнеге скорый чакырган жок, эмнеге жарым сааттан кийин мага чалышты. Ушундай ар кандай ойлор келип атат да, эжекесинин айтуусуна мындай туура келбей жатат да убакыт мененчи. Анан дагы айттым, Алина, мен сенден суранам дедим, несчастный случай болсо мен кабыл алам жакшынакай эле. Анан чынында эмне болгонун мен билгим келет, соогадан бир паста каза болуп калган. Сен деле балдарың бар десем, ооба эже, мен колуман келгенин баардыгын кылдым эже, мен күнөөлүү эмесмин деп ушинтип айтты да. Андан бери көп убакыт өтүп жатса да тергөөчүлөр ишибизди карабай бошобой жатабыз деген жоопторду берип жатышты деп кошумчалады каарманыбыз. Мындай кайдыгер мамиледен улам аргасыздан соц тармактарга чыгып ачык жардам суроого мажбур болдук. Биз чындыкты билгибиз келет дейт ал. Анан следовательге барсак, кийин башка следовательге өтүптүр. Анан барсак мындай жооп беришпейт да, суроолоруңачы ошого окшогон суроолорго жооп бербейт, билбейм. Анан ошо акыркы жолу мына өтүп кеткен вторник күнүчү бардым тергөөчүгө. Мага айтчы, эмнеге тергөө жүрбөй жатабы десем, эже мен жумушум аябай көп, я завалена работой, я не успеваю деди. Анан мен сизди түшүнөм, бирок бизди да түшүнүңүзчү, аракет кылыңызчы, эртерээк биз уже ичибиз быш вообще болбой, уже нерв болуп, уже невозможно дедим. Анан ошентсем, могу бир жумушум бар, ошону бүтүп анан баштайм деди. Анан качан десем, кайра эле билбейм дейт. Звонить дейт, WhatsApp'ка жазыңыз деген суроо болсо анан жазсам, же WhatsApp'ка жооп бербейт. Анан кызым айтыптыр, вы там договоритесь сами, мама ваша звонит, ты звонишь, күйөөң звонит деп возмущаться эткени да мага жаккан жок да. Иштебей жатат окшойт, следствие жүрбөй жатат окшойт. Мен аябай переживать этип уже жүгүрө баштадым, тынчмын кетип. Адвокаттар бар экен, бесплатно консультация берип, мындай жардам бере тургандарчы. Анан ушундай болуп атат, эмне кылышым керек деп уже жардамга неметип баштадым. Анан эже тездетиңиз, эми жаңы жыл келатат, неметпейсизби деп. Мен сабырдуулук кылып аябай күттүм. Анан чыдамым кетип, прокуратурага барып жаздым. Анан ошо следовательдер эч кандай жооп беришпейт, следствие жүрбөгөн, ошондон түшүндүм да. Анан ошого аракет кылдык да, ачыкка чыгып уже жардам сурайлы депчи. Ошондо анализдин жыйынтыгы какап калды деп атабы? Анализдин жыйынтыгы дагы чала чыкканда, мындай мен үчүн мисалы үчүн түшүнүксүз да. Подавилась рвотными массами. Забиты дыхательные пути, өпкөгө чейин ошо рвота менен тосулуп калган. Аспирационный асфиксия, анан гематома на затылочной справа деп жазыптыр. Анан дагы бир медицинский терминдер, мен аларды жакшы түшүнбөйм да. Анан ошентип, анан от чего было рвота мындай. Да, гематома, кровоизлияние, но на смерть не влияет никак. Кровоизлияние затылочный, именно затылочная область справа деп жазылып туруптур да. Анан следовательден да сурадым ошо вторник күнү акыркы жолу барганда. Ушундай түшүнүксүз болуп атат, ушул жерде хотя бы жооп берип койчу. Рвота от чего появилась? Что-то жазылбаптыр, мен түшүнгөн жокмун десем. Больницанын судмедэксперти, вскрытие кылган медэксперт айтыптыр. Несварение желудка болгон депчи. Анан все равно непонятно, где она лежала, почему не встает, откуда не встает. Ошо суроолор мындай түшүнүксүз болуп атат да. Ал эми Сокулук районунун билим берүү бөлүмүнүн башчысы Турум Сатарбаева ага тарбиячылары Алиянын өңү дайыма бозоруп жүргөнүн айтышканын, каны аз болушу мүмкүн экендигин билдирди. Алия ал күнү деле күндө келгендей эле келген. Алия көңүлү көтөрүңкү, биз келген балдардын температурасын текшерип, баарын карап алабыз, жөтөлгөн эмес, кабагы бүркөө болгон эмес, жакшынакай эле кабыл алганбыз. Эрте менен эрте кашасын жеп, андан кийин өздөрүнүн сабактарын окушкан. Бир жерим ооруп атам деп айткан эмес. Түшкү тамагын ичишкен, түшкү тамагын ичип, биринчи, экинчи болуп эки түр берилет. Тамагын деле жакшынакай ичип, көңүлдүү эле балдары менен чечинип, жакшынакай эле жаткан.
ошол учурда 3:30 чамасында балдар кайра ойгонуп тура баштаган. Ошол жерден чечинип чыгып тургузуп атканда эле анан Алияны тур десе Алия турбай атат дейт. Ошондо воспитатель барып ойготсо ойгонбойт. Ошол замат Алияны көтөрүшүп эле өңү бозоруп турган. Алияны көтөрүп скорый чакыртып скорыйга бардык. Ошо скорыйден анан 1 саат чамасында ошо Алиянын өтүп кеткендигин айтышты. Сактай албай калдык баланы. Тайенеси дагы жакын эле жерде жашайт экен. Скорый менен чогуу барган. Мен дагы жумуштан чыгып эле ал жака ушундай болуп атат. Немесин эсин жоготуп атат дегенде аяка бардык. Ушундай кырсык болду. Алиянын тайенеси бакчы экен. Алия анан кичинекей сиңдиси дагы бар. Экөө ушу бала бакчага келишкен. Алия 5 тууган. 3 чоңураак балдары атасы менен Кара-Балтада деди го дейм. Кара-Балтада атасы жашайт экен өзүнчө. Ажырашып жүрүшкөн үй бүлө деп айтылып атат. Эми ушу апасы Байкуштагы Алиянын апасы Испанияга кетиптир. Иштеп бир үй алып алат деген ойдо кетти деп түшүндүм да, ошо тайенеси айтып аткандан. Анан ага чейин Алиянын медицинский справкасынын баарында ден соолугу чың деп жазылып турат. Бир гана ушу тайенеси ошо больницада отурганыбызда Алиянын каны аз болуп дарылаттым эле деген сөзү бар, ошону айтты. Анан ошол жерде тарбиячылар да айтып атат, Алия бопбос болуп турчу эле деп. Бир эле атасына кайрылдым, ушу калган балдарыңыздын дагы канын текшертип коюңузчу, эмнеге бопбос десем, атасы айтты, ушу балдарым баары эле өзү апапакай менин балдарым деди. Бул факты боюнча шалакылык бир энеси менен кылмыш иши козголгонун биздин телеканалга облустук милициядан билдиришти. Ушул тапта тергөөчү облустук ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчилигинин көзөмөлүндө экендиги кошумчаланды. Гүлзина Каныбекова, Нурбай Самырбек уулу, Борбордук телеканал.